Мурунку Акташ азыркы Ала Тоо айыл аймагына жакын Өзбекстан менен чектеш аймагында Барак экс-клан тургундарына 208 гектар жер бөлүнгөн. Бүгүнкү күндөн баштап май айында курулуш иштери башталары айтылууда. Жашап көрөбүз да, келдик. Мына шакта берет экен. О, трактор турган жерден. Нарага. О, анжамада, о, Теректерин ара. теректер ошол жерге берет экен. 208 гектар. Көчүп келген билебиз да, азыр немени билбейм, каерде экен. Үйлөрдү каерде салат. Бирок болжол түрдө ошак деп айтты. Ошол дейт го, ошол жактан 3 көчө, 4 көчө кылабыз дейт. Барак экс-кланынын тургундары үй жайы менен кошо Кыргызстанга толук түрдө көчүрүлүп келди. Барактыктарды көчүрүү иштеринин акыркысы 15 апрель күнү болгон. Учурда аларга турак жай куруу маселеси каралууда. Барак экс-кланынын тургуну Жалал Шарипов барактыктардын көкөйүн кескен жол көйгөйү кыйнап Кыргызстанга өтөө кыйынга турганын айтат. Бүгүнкү күндө үй жайларынын баары көчүрүлүп, жакшы иш болгонун белгиледи. Биз үчүн чиз эле кыйын болду да. Чын нерсе ыйлап илебирдик, көрдүн үйдү бузуп атканда да канча кыйналдык. Өкмөткө рахмат ушунчалык бизге жардам берип, ушунча неме кылып. Бизде одан мурун неме кылганда мына кысылкыя менен каттаган күндөр болду. Аякта өтө оор болду. Бир күн кечке жол менен жүрүп неме кылат элек да. Кечке барсак эртеси кайтып келет элек. Жолдо ошол жакта неме кылдык. Ал бир жерден жол ачып берди. Бир жерден неме кылды жакында, бирок бир жерде да посту кармайт да. Солдаттар келип өзүнүн аялдын өзүнүн немеси бар экен, закондору бар экен, машиналарды карайт, бияктарды карайт, убакытты кармайт. Бир эмес эки жерде бар. Барактан чыга бериште бар, анан Акташтан кире бериште бар. Өзбектин посту. Ал жерде да ошондой көйгөйлөр көп болду, кыйналыш ушундай болду. Барактын дагы бир тургуну Исамидин Субанов аларга тезинен үй куруп берип, үлүш жерлерди бөлүп берсе жакшы болорун белгилеп, барактан көчүрүп чыккан үчүн өлкө жетекчилигине ыраазычылыгын билдирди. Анткени Субанов белгилегендей акыркы учурда баракта жашоо кыйынчылыктарды жаратып калган эле. Баракта жашоо өтө кыйынчылык болуп кетти акыркы мезгилдердечи. Мына президентибизге рахмат, ушунчалык жардам берди. Кыргызстанга жер алмаштыруу боюнча жерди алмаштырды. Чоң рахмат айтабыз, Кудай кааласа. Ушу мына жакка көчүп чыгып үй салып берсе, турмуш тиричилигибиз кыйла жеңилдик болот да. Азыр эми маселе ушу элге үй салып берсе, үлүш жерлерибизди берсе, ушакта дыйканчылык кылып, ушакта жашайбыз, Кудай кааласа, насип кылса. Азыркы күндө барактыктар туугандарынын үйүндө, ижарага алынган үйлөрдө, Ала Тоо айыл аймагындагы бир нече айылдарда жашап күн кечиришүүдө. Тургундардын айтымында аларга салына турган үй ушул жылдын август айында бүткөрүлөрү тууралуу жергиликтүү бийлик маалымат берген. Жарандар турак жайларын тезирээк бүтүп, үлүш жерлерди бөлүнүшүн гана күтүп турушат. Азыр эми ар кимибиз ар жактабыз. Мына Телманда, Кашкашакта, Сарыколотто ар жакка бар көчүп азыр турабыз азыр. Жакын арада ушу жерди берсе, өзүбүздүн барактын айылына көчүп келебиз да. Акташ айыл өкмөтүнүн Акташ айылынын чекесинен ошо барак мурунку Өзбекстандын өзүнүн жеринен берди. 208 гектар жерибиз бар эле, 208 гектарды ошо берактан берип атат. Барак айылындагы социалдык объектилерден бир гана айылдык мечиттин имараты бузулган эмес. Калган социалдык объектилердин баары бузулуп, 15 апрелге чейин 97 турак жай жана 8 социалдык объектилер бузулуп, толук көчүрүлүп чыккан. Жергиликтүү бийликтен билдиришкендей, Барак экс-кланынын аянты 208 гектар болгондуктан аларга 208 гектар жер бөлүнгөн. Ала Тоо айыл аймагынан мурда кабарлашкандай, жаңы айыл Андижан Маали аймагына жакка курулат.